төшөгөнө чакырса, аялы башы ийбесе, аялы итаат кылбаса, күйөөсү аялына капа болгон абалда түнөй турган болсо, таң атканга чейин ал аялга фериштелер каргыш айтып чыгат деди. Жөн адам каргаса коркобуз, ой каргап койгон экен, дуалап коюптур деп. Жөн адамдардын каргышы дуасы же кабыл болот, же кабыл болбойт. Бирок фериштелердин дуасы, алардын каргышы сөзсүз кабыл боло турган болот. Ошон үчүн көп эркектер келип, аялымы төшөгө жүр деп айтсам, шариатты иш кылалы деп айтсам, баш тартты, моюн сунбай койду, андай болбойт. Сен анда күнөөкөр болосуң. Сен айызың келбей аткан болсо, нифасың жок болгон болсо, же катты ооруп аткан болбосоң, анда камыр кылып аткан болсоң, камырыңды таштап, нан жаап аткан болсоң, наныңды таштап, күйөөңүн ыраазылыгын ал. Хадистерде айтылат, эгер аял киши дандырда нан жаап аткан болсо, күйөөсү чакырып калган болсо, нанын таштап кес, наны күйөө берсин, күйөөсүнүн көңүлүн тапсын дейт. Нан табылат, бирок күйөөнүн көңүлү табылбайт.